Баардыгыңыздарды эфирде көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Аты жөнүм Жылдыз Жеркенбаева, Эва Продукт компаниясынын Кыргызстандагы топ лидеримин. Бүгүн болсо сиздерге ушу маркетинг план жөнүндө айтып берүүнү чечтим. Кандай ушул биздин маркетинг план биздин компаниянын ушундай сонун продукциясын колдонуп бакубат жашоо өзүбүзгө уюштуруп алабыз. Ошол жөнүндө кеп салам. Албетте бүгүн базовый потребность жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошол базовый потребностьтарга биздин компания аркылуу кандай жетсе болот. Баягы бул жерде жазылып турбайбы слайдта, что нужно для финансового счастья депчи. Для финансового счастья вот базовый обязательно үй жай керек, туурабы? Үй жай. Үй жайы бар адамдар уже мындай аябай чоң мөрүгө жеткен адамдар деп айта берсе болот да, себеп дегенде аябай чоң экономия, квартплата төлөгөн адамдарга карагандачы, квартира снимать эткенге караганда уже баягы кененирээк жашоого кирип калат да. Анан жөнөкөй эле лишь бы квадратный метр, лишь бы бир үй эмес, а именно жакшы квартира жөнүндө, жакшы үй жай жөнүндө албетте жилье мечты баягы каалайбыз да, кыялыбызда бар. Мисалы, эгерде Бишкектен алып карасак, бул жерде Россиянын эмеси слайдтары бул ошону менен колдонуп пока. Биз жаңы эле баштабадык. Кыргызстанда 1,5 ай болду. Азыр слайдтар менен заниматься эткенге деле убакыт жок, ошон үчүн наставниктердин слайдтары менен колдонуп атабыз. Мисалы, Кыргызстандан Бишкектен жакшы райондон алыш үчүн бизде деле мына 10-12 миллион сом акчаны түзөт, туурабы, квартира алыш үчүн. Давайте дальше будем мечтать. Ошондой эле машинасы, если үйүңөр бар болсо, если действительно жакшы квартирада жашасаңар, мисалы, кийинки дагы бир квартира же үй помешает, что ли? Конечно, не помешает, потому что балдарыбыз өсүп атат, машина эми азыр көпчүлүгүндө эле машина бар. Машинасы жоктор деле бар, машинасы барлар деле бар. Көбүнчөсү бэушный машина айдашат. 80% кыргызстандыктардан, может быть, даже андан көбүрөөк болушу мүмкүн, салондон өзү каалаган, өзү кыялданган машинеге жете албайт экен да. Мисалы, плюс-минус 22 жылкы машина, 7 миллион турган, где-то 80-82-85 миң доллар турган машинени албетте ар бир эле адам айдагысы келет. Бирок көп адамдар бул нерсеге жетиш каяктан деген стереотипке кирип алган. Себеп дегенде доходдор аз, үй бүлөгө жетпейт, тияка тартса тияка жетпейт, бияка тартса бияка жетпейт. Мындай кыялдарды бул баары орундалбайт деп, муну только байлар минет деп ошондой рамкага кирип алганда көбүнчөсүчү. Бул көп адамдар үчүн сказкадай эле да. Бирок дальше кеттик. Андан сырткары биздин финансовый радость, финансовое счастье болуш үчүн дагы эмне? Саякаттаган өтө сонун, дүйнө жүзүн кыдырып, качественно эс алып, ушундай жакшы нерселерди кылган аябай эле жакшы да. Мындайча айтканда, мисалы, Мальдиваны алалы, бир жаккан үй бүлө Мальдивага барып келиш үчүн миллион сомду түзөт экен да. Биз болсо бир жылда бир жолу эмес, 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу барсак деле кандай сонун, туурабы? Но даже бизде өмүр бою Кыргызстандан чыкпай, эч жакка чыкпай өмүр өтүп кеткендер дагы аз эмес. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетейин, көп адамдар мындайды роскош катары көрүп, эч качан мага бул мындай нерсе не светит деген ой менен кыялдарын алыс катып көмүп койгон да. Андан башка дагы хотелкалерибиз бар эмеспи? Жакшы буюмдар, жакшы кийимдер, гаджеттерди алгыбыз келет. Бир айда бир жолу кийинип, мындай өзүбүзгө бир жакшы нерселерди алып, өзүбүздү радовать эткибиз келет. Стильный, жакшы, качественный, может быть, брендовый одеждалар менен кийгибиз келет, мисалы. Бар акча, албетте, мындайга качан жетмей келем дегендер да толтура. Эми ушунун баарын суммарно алып келип карасак, 20 миллион сомду түзөт экен. 20 миллион сом. Бизде болсо, биздин зарплаталар канча? Средний зарплата, ким билет, Айнура билесиңби? Где-то 25 миңден 30 миң тегерек болуш керек, Андан дагы аз, Мен просто наемный жумушта иштеген эмесмин. Көп жылдан бери иштей элекмин, ошон үчүн даже не интересовалась, да. Для меня наемная работа — это ад. Анан эми бул Россиянын деле меркасы менен алалы.
мейли 40 миң таба ала деп коелу, 40 миң табат үй бүлө. 40 миң тапканда деле мына 10 миңи мисалы тамак ашка кетсе, 10 миңи балдарга кетсе, там кийим балдарга, 10 миңин дагы бир нерселерге там ошо майда чүйдөккө кетсин деп коелу, анан 10 миңин откладывать этели деп коелу. Бирок ушул жерден баса белгилей кетчү нерсе, көп кишилер откладывать этпейт. Вы согласны со мной? 90% эл акчаны откладывать эткен привычка жок да, андай финансовый привычка жок. Ошон үчүн бул дагы финансово безграмотный да көбүбүз. Кеп адамдын күнөөсү эмес ал. Мисалы Европа башка өлкөлөрдө садиктен баштап үйрөтүп баштайт. Школьная программада бар финансовая грамотность. Вуздарда үйрөтөт. Бизде бир дагы садик тургай высшее учебное заведение деле жок да. Ага биз үйрөнгөн эмеспиз, андай привычка жок. Бирок адамдар бар, өзүнүн эмне деп коечу, дээринде бар да, акчаны откладывать этип, мындай үнөмдөп эметкенди билген адамдар дагы жок эмес албетте. Хорошо, откладывать этели деп коелу, мына 10 миң сомдон откладывать эткенде дагы 12 айга көбөйтсөк болгону 120 миң сом болот экен. Адам баягы трудовая деятельности бир 30 жаштан баштап 60 жашка чейин мындай күпүлдөтүп иштеген мезгили болот да, акча тапканга способный мезгили болот, адекватный, уже карып калбай мындай ал күчү бар, аябай күчкө толуп турган мезгил ушул 20 жаштан баштап. Эми 20 жаш өтө көп акчага чыга албашы мүмкүн. Именно наемная работаны айтып атам да бул жерде. 30 жыл иштейт да, анан пенсияга чыгат, туурабы? Ошол жерден эми карабайсыңарбы, 120 миң сомду 30 жылга көбөйтсөк болгону эле 3 миллион 600 миң сом чыгат экен. А бизге канча керек? Бизге 20 миллион акча керек, жанагындай жакшы жашоого, бул жашоонун жакшы нерселерин көрүп калыш үчүн. Ушул жерден анан уже грусть нападает да, анда мен ушундайларды көрүп туруп анан көбү баары бир мага бул тиешеси жок нерсе экен деп анан кыялдарын эң арткы планга чыгарып, даже унутуп көмүп коет да. Кээде эстейт, бирок бул баары бир мага таандык эмес деп анан ошон үчүн ойлонгусу да келбейт да. Жөнөкөй мындай эле жашоого көнүп баш ийип ошол рамкадан чыкпай жүрө беришет. Бирок выход бар, албетте выход бар. Эмне үчүн ушул маркетинг планды, ушул компания жөнүндө мен айтып, ушундай акчаларга чыкса болот деп айтып атам. Себеп дегенде, выход бар из этой ситуации. Именно азыр эми риторический суроо берем. Бул акча 20 миллион акча кандай кылып чыкса болот депчи. Бул тамашалоо эме экен, слайд кичине с юмором. Нужно ограбить банк или продать органы дейт. И выиграть в лотерею или зарабатывать в Эво дейт. Конечно же, зарабатывать в Эво. Это вполне возможно. Келиңиздер эми бул вводная часть болчу, эми маркетинг планга өтөлү. Биздин маркетинг план абдан мындай лояльный, өзү линейный, классический маркетинг план. Аябай берекелүү, аябай абдан привлекательный маркетинг план да. Азыр ошол жөнүндө кеп кылалы. Эң база бул баарыңыздар билгендей эле, бизде эми личный объем, анан групповой объем бар. Личный объем деген бул сен өзүңдүн личный офисиңен, личный жанагы интернет магазиниңен продажа кылганда же болбосо өзүңө продукция алганда айтат да, сенин айдиң аркылуу өткөн продажалардын баары сенин личный объем болуп эсептелет. Ал эми ГО деп турбайбы? Бул групповой объем. Сенин астыңа келген адамдардын личный объемдорунан түзүлгөн групповой объем деп коет. Биздин продукция балловый, внутренняя валюта деп коет. Международная компания болгон үчүн санаганга оңой болуш үчүн ушу балл кылып койгон. Это наша внутренняя валюта. Компанияга регистрация болгон бизде бекер, бир гана өзүңө продукция алышың керек. 50 баллга алсаң, активация болосуң дагы 750 сом акча таап аласың. Бир айдын ичинде болобу же болбосо сразу эле, мүмкүн потребностьң 200 баллга. Ошол 50 баллды 4 эсеге көбөйтсөк, мисалы 7,5 миң сом акчага чыгасың да, анын ичинен 4,5 миңи денежный счетко түшөт, ал эми 3 миңи подарочный счетко түшөт. Өзүңө бекер 3 миңге продукция аласың. 4,5 миң сомду болсо чыгарып алсаң болот, же болбосо кайра эле продукция алсаң, кайра эле ал балл берип, кайра эле акча бере берет да, кэшбэк келе берет. Эми карабайсыңар, 4 эсе болгондо 7,5 миң сом, 750дөн 7,5 миңге 10 эсе көбөйүп атат акчачы. Бирок
көбөйткөнүңөр 4 эсе. Бул жерде дагы ошо маркетинг пландын жакшылыгын подчеркивать этип кетпесек болбойт да. Эми бизде квалификация 10 квалификация бар. 10 ранг квалификация. Биринчи эле бул ошол активация болгондо активный партнер болуп эсептелесиңер. Ошо биринчи ранг болуп эсептелет да. Не ранг, а квалификация деп айтылат бизде. Анан эми 200 баллды ошо бир айдын ичинде бизде квалификационный период бир ай. Бир айдын ичинде 200 балл топтосоңор, ошо жанагы 50 баллдан баштап туруп анан 200 баллга чейин 4 эсе кылып көбөйтсөңөр, мисалычы. Есть люди, которые очень хорошо продают. 200 баллдан 2 жолу, 200 баллдан 3 жолу, 200 баллдан 5 жолу кылып коюп, 1000 балл деле жаап койгондор бар. Мисалы, мен 1000 баллдан кем эмеске сатам да, например, бир айдачы. Бул бир эле бул компанияда эмес, башынан эле да. НЛ компаниясында да иштегем, ал жерде 1000 баллдан деле ашып кетчү. То есть это возможно да, калуу керек да. Ар бир 200 баллга 4,5 миң сом жана 3,000 сом подарочный бонус берилип турат да. В итоге мындай карасак 200 балл это норма, норма. 200 балл жапканга настрой кармап, 200 балл жаптырганга өзүңөрдүн партнерлоруңарга 200 балл жапканды это нормалдуу нерсе катары кабыл алыш керек да. Ошондо эртерээк масштабироваться этип, эртерээк акчаларга чыгып, естественно, чектерге, естественно, анан эмеге чыгасыңар, ранктарды бат-баттан жабасыңар. Бизде эң башында ранг жабыш тим эле оп-оңой. 1 саатта жаап койсо болот. Кийинки слайдда көрсөтөйүн. Мына келдиңер, активация болдуңар. 200 баллга активация кылгандарга просто респект. Это вообще молодцы деп айта алам. Бир айда личный объемду 200 балл кылып койгондорго дагы респект, молодцы. Андан көп кылгандарга андан бешбетер респект. Андан көп акча табасыңар личный эле объемдон. Эми кийинки биринчи активный партнердон бронз деген квалификацияны, бул деле как первая квалификация болуп эсептелет да активациядан кийин. Жаап коюш оп-оңой. 2 активный партнер 50 баллдан тапсаңар эле все, бронзаны жапкан болосуңар дагы 9000 сом акча таба аласыңар. Эми муну 1 саатта эле кылып койсо болот. Эки таанышыңыз, ушу 100дөгөн кишинин ичинен 2 киши табылбайбы? Табылат, конечно. 50 баллдан ооба алам деп алгандар. Эми 1 саатта жаппай эле коелу, 1 күндө, 2 күндө, 3 күндө жаап койсо болот да, оп-оңой. Так, эми бронз про кийинки квалификация бронз про 3-чү кишини тапсаңар эле 50 баллдан болду. Бронз про 2-чи квалификацияны шак этип туруп эле жаап коесуңар. Оп-оңой. Бул жерден 10 000 сом акча аласыңар. Эми кийинки квалификация бул силвер. Бул дагы оп-оңой эле жабылат. Эгерде бир айдын ичинде азыр кирип туруп эле бир айдын ичинде жапсаңар, мына буякта өзү эле 15 000ге чыгасыңар. Плюс еще компания силерге бир айда жапкан үчүн 3 000 сом төлөп берет да, 3 000 сом. То есть 18 000 сом таба аласыңар. Бул жерде эмне болот? Бул жерде ошол эң биринчи эле 3 надежный, активный партнерлорду табасыңар. Баягы издей бересиңер, биринчи линияга келе берет, бирок арасынан анан суурулуп чыгып, активныйлар өзү эле проявляться этип көрүнүп калат. Сильный лидер болчу адамдарчы, активно бат-баттан иштеп, иштемчил, трудолюбивый кишилер келет да, сильный адамдар, лидер боло турган потенциалы бар адамдар. Ошол 3 адамдын структурасын усиливать этесиңер. Алар өзүлөрү дагы аракет кылат. Баягы аракет кылып, ошончо адамдын ичинен суурулуп чыккан активный партнерлорго уже аларды оготер усиливать этип көбөйтүп баштайсыңар. Ошондо 3 кишиңер өзүлөрү деле 200 баллдан жаап койсо, силер уже личный объем менен элечи силвер болосуңар. Эгерде командный кылып, астына мисалы могу жерде пример болуп турбайбы? Өзү 50 балл менен кирип, дагы 3 кишини жаап өзү 50 баллдан чакырып бронз про болсо, 200 балл берсе силерге, анда, то есть бул жерде не имеет значения, өзү личныйбы же групповой объем менен 200 балл береби, ошол 3 веткаңарчы. Ошондо силер силвер болосуңар. 15 000 плюс 3 000 азыр ушу акция болуп атат, заработаете. Андан кийинки квалификация бул силвер про. Ошол эле 3 веткаңар групповой объем кылып, ошо өсүп отуруп 300 баллдан кылып коюшат. Бул деле бат эле кылчу нерсе. Зараз кылып койсо болот да, бат-баттан эле. 300 балл болот, 3 веткаңар и бир активный партнерду таап койсоңор болот, активация болгон 50 баллга. Ошондо силер силвер прону жабасыңар дагы доходуңар 20 000ге чыгат. Эгерде муну бир айдын ичинде жапсаңар,
силерге 5.000 сом дополнительно берилет, 25.000 сом акча таап аласыңар. То есть биздин средний зарплатадан уже дополнительно өзүңөр зарплата алып аткан болсоңор үстүнө дагы 25.000 сом кошулат, дагы 50.000 сом таап каласыңар. Же үйдө отурган домохозяйка болсоңуз 25.000 таап аласың дагы, пожалуйста, все, күйөөңөн майда чүйдөңө акча сурабайсың. Жыргализм. Дальше. Gold деген бул ключевая квалификация. Мына бул жерде 50.000 болот экен, минимум 50.000 доход. Ал эми ошол баягы 3 ветканы усиливать этип отуруп, аларга жардам берип отуруп, үчөөнү 1.000 баллдан кыласыңар. И дагы бир активный партнер кошуп коесуңар. В этом случае силер Gold жабасыңар дагы, минимум 50.000 сом акчага чыгасыңар дагы, и плюс компаниядан силерге эгерде бат жапсаңар 3 ай берилет да, биринчи айда эле жаап салсаңар канча эле 50.000 100.000 беле, азыркыча унутуп атам. Экинчи айда жапсаңар 30.000, үчүнчү айда жапсаңар 20.000 кошуп берет. Ошондо 70.000 таап аласыңар 3 айда жапсаңар. Бул жерде уже акционер болосуңар, компаниянын акционери болуп, лидерский советке киресиңер. Дальше кеттик. Gold Pro. Так, значит, смотрите, Gold Pro'до доходуңар 160.000ден башталат, 200.000ге чейин. Бул жерде астыңкы картинканы карасаңыздар болот. Астыңкы круглый счетчиктерде бул жерде 2 картинка турат, астыңкына караңыздар. Ошол 3 веткаңарда жана Gold'то 1000ден болбойт беле, ошолорду өстүрүп отуруп, анын ортосунда 4-чүнү дагы акырын өстүрө бересиздер. Бул 3 веткаңар уже 3000ден жапканда силер Gold Pro болосуңар. И дагы бир активный партнер кошуп коесуңар. Ал эми автобонуска жетиш үчүн ушул эле Gold Pro, бирок 4-чү веткаңар 4000ге жетет ошондо. Буга убакыт керек албетте. Башынан баштап эле ошого акырындан баягы жазып койгон веткаңарга акырындан аларга жардам бере бересиңер да, анан Gold Pro'го жеткениңерде ошол 4-чү веткаңар 3000 балл жабат. То есть астыңарда 4 ветка 3000 балл жаап, анан бир активный партнер болгондо ушул позицияны 3 ай кармасаңар, компания силерге автомобиль подарокко берет. Автобонуска ээ болосуңар. BMW, Mercedes, Audi же болбосо Китайка же Tesla өзүңөр тандайсыңар салондон. И, пожалуйста, айдап келесиңер. Доход болсо 200.000ден ары жак бери жагы. Так, бул жерде эми платинум деген сонун квалификация. Бул жерде уже минимум 450.000 сомдон өйдө болот доходуңар. Бул жерде болсо силер кандай кыласыңар? Силер 5 веткаңар 5.000 баллдан болот жана 2 активный партнеруңар болуш керек да. То есть товарооборотуңар минимум 25.000 балл болот да. Доходуңар 2 миллионго чейин жетет. Объемго жараша болот да. 450.000ден 1,5 миллионго чейин дейличи, ошондой болот да. Вот. Кийинки болсо Platinum Pro. Бул жерде от миллиона сомов и выше да. Бул жерде болсо 5 веткаңар, жанагы 5 структураңар 10.000 баллдан болот. 10.000 баллдан и дагы бир активный партнер кошуп койгон болосуңар. Негизи бул жерде жанагындай компаниялар болот, боковик деп коет да. Эгерде биякта 3-4 веткаң жакшы өсүп атса, дагы бир веткаңды минимум 500 балл, 500 балл, 1000 балл болуш керек деп условия коет да, болбосо чоң акчаларга жетпейсиң деп кесип коет да. Бизде андай жок. Бул жерде ошо боковик жок, обрезание жок. Полностью өзүңөрдүн эмгегиңерге жараша ала бересиңер. Эч кандай бууп коймой жок, обрезание же процентти азайтып коюу жок. Астыңардан лидер кууп жетип аркаңардан келатса, мисалы башка компанияларда разницасын процентин азайтып салат да. Биякта болсо биринчи линияңар кандай 15% болсо, ошончо ала бересиңер. Мына биринчи линияң, допустим, сени кууп жетип калды, сени Platinum Pro болуп атпайсыңбы? Артыңдагы уже Platinum болуп калды деп коелу. Башка компанияларда баягы процентти азайтып салат, бизде кандай 15% болсо, ошол 15%тин баарын ала бересиңер. Это очень большие, хорошие деньги. Анан эгерде силерде озуп ашып кетсе, тоже башка компанияларда ошол сенден ашып кетсе, андан түшкөн акчаны же аябай мизерный кылып процентин азайтып коет, же болбосо такыр эле бербейт ашып кеткендиги үчүн.
Ошон үчүн көп компанияларда өзүнүн астындагы лидерди өсүшүнө мындай мотивациясы жок болот да, көп лидерлердикичи башка компанияларда из-за такого маркетинг плана. Бизде болсо прям гуляй Вася да. Кийинки эң акыркы эми акыркы эмес компания дагы кошот болуш керек. Азыр компания өтө жаш, 2 жыл боло элек, мына октябрда день рожденияга даярданып атабыз. Араңыздардан чогуу мени менен чогуу учуп барасыңар. Кыргызстандын желегин көтөрүп алып барбасак болбойт. Жакшы максимально чоң команда болуп барсак өзүбүзгө дагы жакшы да. Ошон үчүн бул кеп баягы көп келди эмес, барып силер ошол компаниянын 2 күндүк мероприятиясына катышып ошону көргөндөн кийин силер вообще торпеда болуп келесиңер. Бизнесиңер не по дням, а по часам өсөт да. Себеп дегенде башкача болуп келесиңер да, трансформация болуп келесиңер. Diamond эң высокий ранг, квалификация бул Diamond. Бул жерде уже 5 веткаңар 20 000 баллдан болот дагы бир активный партнер кошосуңар. В итоге 9 партнеруңар болот биринчи линияда. Бул жерден бул квалификацияны оңой кармасаңар, силер кармайсыңар, себеп дегенде Кыргызстанга эң биринчилерденсиңер. Мындан ары только өсүү болбойт, ылдый түшүп кетүү болбойт, только өсүү болот, потому что силер биринчисиңер. Кыргызстандын рыногу азыр өскөндөн өсө берет, эч качан артка кетпейт. Андыктан квартирный вопрос бар биякта, жилищная программа. Жилищная программада компания силерге ушундай товар оборот кылып, сонун доходдорду бергениңер үчүн 10 миллион сом өзүңөр миллионер болосуңар. Биякта деген 2 миллиондон кем эмес акчага чыгасыңар. 2 миллион, 4 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион көбөйө берет. Баягы объемуңар көбөйгөн сайын көбөйө берет. Эң эле минимальный бул 2 миллион да. Плюс 10 миллион сом компания силерге подарка кылат дагы. Силер участок алып үй салып алсаңар да болот, же болбосо квартира алып алсаңар болот. Анан бизде 11 эме бар да, бонус. 11 бонус бар. Муну эми мен эртеңки эфирде айтып берейин. Бүгүнкүгө информация жетиштүү болду деп ойлойм. Ушул информацияны сиңиришиңерди каалайм да бүгүнчү. Эртең болсо дагы аз убакыттын ичинде биздин бонустар менен тааныштырып өтөм. Биздин бонустар эми укмуш. Алар жөнүндө буюрса эртең.